Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Урматтуу достор, саламатсыздарбы? Кутман таң. Учурда интернет желесинде Райым Матраимов тууралуу Азаттыктын иликтөөсүнө байланыштуу жана анын аркасынан чыккан Элнура Алканованын иликтөөсүнө байланыштуу талкуулар коомчулукта өтө кызуу талаштар жаратып жатат да. Бирок бир нерсени айтып коюшум керек. Элнуранын иликтөөсүн көрдүм. Абдан аргументтүү жана так далилдер келтирген. Ал жерде эч кандай эмоция жок. Эч кандай жеке кызыкчылык жок. Анткени биз Элнура Алканованы жеке иликтөөчү катары абдан жакшы билебиз. Ал мурда дагы өтө чуулгандуу көп фактыларды ачып, көз карандысыз иликтөөлөрдү жасап жүргөн айым. Ошондуктан бул Элнуранын талкуусунда мен ойлойм эч кандай заказ же болбосо кандайдыр бир адамдардын кызыкчылыгы жок деп. Бул жерде жеке Элнуранын өзүнүн, орустар айткандай, любопытствосу да. Ошондуктан Элнура Алканованын аркасынан сын пикирлерди, ар кандай туура эмес сөздөрдү айтардан мурда биринчи анын иликтөөсүн карап көрсөңүздөр туура болмок деп ойлойм да. Ал эми Азаттыктагы кесиптештер, достор, эгер өздөрүнүн туура экенине чындап ынанса, анда аргументтери так экенине ынанса, алар эч качан чычалабашы керек. Алар бирөө жарымды баягы адатынча эле ушакчы, анан кийин заказ алды, анан тигиндей мындай дегенден мурда өздөрүн биринчи караш керек. Анткени биз дагы билебиз Азаттыктын репутациясы 2010 жылдан кийин кандай бузулгандыгын. Ошондуктан бир тараптуу жыйынтык чыгаруунун алдында биз алдын ала баарын иликтешибиз керек. Аларда эгер далилдер болсо, далилдери менен, фактылары менен келтирип туруп алар айтып бериш керек. Коркпойт, фактысы бар адам эч качан коркпойт. Бирөө жарымды акча алдың, сен минттиң, сен тигинттиң, анттиң деп күнөөлөбөйт. Алар жөн гана фактыны алдыга таштайт. Мыногу кагаз, мыногу документ, мыногу чек, мыногу жер мындай. Сен жазганың калп, анткени мыногу жерде мондай деп турат деп туруп далилди көрсөтөт. Андай далилди көрсөтө албаса, анда адам чычалайт, чатак салат. Жанандай тиги Азаттыктын жетекчилери баш болуп эле тиги бирөөнүн акча алган күчүгү, анан андай мындай деген сөздөр андай салаваттуу массалык маалымат каражаттарына жарашпайт. Алар анын ордуна такшалган так жана даана далилдерди, кагаздарды, документтерди сунуш керек. Урматтуу Элнура, сенин жазганың могу жерде мондай туура эмес айтып атасың. Бизде мыногу факты бар деп туруп, эмоциясы жок жакшынакай алып туруп, же болбосо кандайдыр бир талкууларга, коомдук талкууга алып чыгып туруп, ошону ошол жерден телеэфирге чыгып туруп, ошол жерден бир нейтралдуу жерден жолугуп туруп фактыларын сунуш керек. Элнура Алканова, кечирип койсоң, могу жерде туура эмес кылыпсың депчи. Андай кылбагандан кийин анан чычалап эле силер саткансыңар, силер тиги акча алдыңар, тиги бу деп эле адамды курлай эле күнөөлөй берген болбойт. Себеби мен өзүм башымдан өткөн жакшы билем. Азаттыктагы бир топ кесиптештер убагында чыгып алып эле ошо силер гезиттин баары эле ушакчысыңар, биз белый пушистыйбыз, биз апакайбыз деп айтып жүргөндөрүн билебиз да. Бирок ошол эле учурда Венера эжекебиз, Венера Жуматаева эжекебиз келгени Азаттык ак үйгө, ошол кездеги Атамбаевдин бийлигине лоялдуу болуп калганын биз абдан жакшы билебиз. Аны Азаттыктын контентин жанагы жерде чыгарган эфирлерин, тиги маалыматтарын көрүп эле билсе болот. Анан ал жагы кийин анан ошол жанагы 2016 жылдары Текебаев менен Атамбаевдин ызы чуусу башталган кезде гана ошол кезде курч маалыматтарды бере баштады. Ага чейин Азаттыктын лоялдуу эле бир ак үйдүн бир маалымат булагы болуп калган. Биз Азаттык, биз бул тууралуу бир топ алиби гезитине жана башка бир топ интернетке дагы маалыматтарды жазып эле жүргөнбүз. Чычалабай эле койсун аны, эжекелер, агайлар чычалабай эле койсун. Анткени баарыбыз факт билебиз да. Азаттыктын бир топ тиги Шайлообек Дүйшеев агайыбыз баш болуп, бардыгы бийликтин колунан эме алып, орден алып катар-катар. Бирөө пресс-секретарь болуп барат,
анан кайра өкмөттөн пресс тиги кеткенден кийин анан пресс секретарь болуп түшкөндөн кийин анан кайра азаттыкка келет, анан кайра пресс секретарь болуп барат. Ушинтип жүргөнүн билебиз да. Ушу сыяктуу көп бийлик менен ортосундагы бир ымалалаш саясат жүргөндүгүн биз жакшы билебиз. Ошол азаттык азыр деле бүгүнкү күндө дагы өзүнүн миссиясын так аткара албай атат. Көп аны сындап жүрөбүз, ал өзүнчө сөз, бирок жанагы Элнура Алканова менен Али Токтокуновдун ортосундагы чатак боюнча алар факты менен гана талашыш керек. Анан жанагындай силер бирөөнүн күчүгүсүңөр, силер акча алдыңар, анан андай мындай деген сөздөр ал жарашпайт. Аны факты менен далилдеш керек. Сен могу жерде моундай туура эмес айттың деп. Мен Элнуранын Алинин иликтөөсүн дагы 3-4 жолу көргөм. Элнуранын иликтөөсүн 2 жолу көрдүм. Мага дайым болду бардыгычы. Аны болгону факты менен айт. Сайым айтынын колу мондой болчу, мына могу жерде минтип турат, могу жерде тигинтип турат деп. Же болбосо ал кол туура эмес болсо, анда кол ар кандай коюла берет экен. А мына номерлер тастыкталып турат. Банктан, Баланча банктан акча которулган. Ошол банкка чалып туруп сура, мына квитанцияны тастыктап берет деп. Ошентип далилдерди көрсөтүш керек. Андай далилдерди көрсөтө албагандан кийин анда жеңилгенин моюнга алыш керек да. Ошондой. Андан көрө урматтуу азаттыктагы кесиптештерди ошол апрель ТВга барасыңарбы, же башка ТВга барасыңарбы, бир нейтралдуу площадкада отуруп туруп бул нерсени талкуулаш керек деп ойлойм да. Ошондо коомчулукта эч кандай талаш тартыш маселе калбайт. Сиздерге ийгилик, чоң рахмат. Аталган мыйзам долбоору боюнча жалпы эле телеканалдар боюнча биз фракцияда дагы бул маселени караганбыз. Фракцияда караганда бир топ суроолорду бергенбиз, анда дагы жоопторду алганбыз. Мен суроо мындай да, 5-канал, андан сырткары дагы бир топ телеканалдар бар, бүгүнкү күнү ушул мамлекет тарабынан каржыланат. Бирок жогору жакта айткандай биздин мамлекеттин саясатын жүргүзө турган КТР, ЛТР негизги телеканалдар бар бүгүнкү күнү. Андан кийин башка телеканалдарды келечекте кандайдыр бир бул телеканалдарды аукцион аркылуу же кандайдыр менчиктештирүү, качан бул телеканалдарды сиздер, урматтуу мына ФУГИнин өкүлү отурасыздар, мамлекеттик республикалык бюджеттен ажыратасыздар. Жыл сайын миллиондогон акчаларды биз бөлүп беребиз. Жыл сайын. Же сиздер чарчабадыңыздар сурагандан, же биз бергенден чарчабадык. Жыл сайын 9 жылдан бери айтылып келет. Качан сатасыңар? Мына сатабыз. Же болбосо жок, болду, токтойт, өзүн өзү каржылайт деп, мына 9 жылдан бери келет. 9 жылдан бери бул телеканал өзүн өзү актамак турсун. Андан сырткары салык кызматынан, социалдык төлөмдөрдөн толугу менен карыз. Андан кийин ушундай телекомпаниялардын кереги бүгүнкү күнү барбы? Өкмөттүн ушул жаатта саясатын айтып бергилечи, урматтуу ФУГИнин өкүлү. Урматтуу Улан Бердибаевич, сиз туура айтып атасыз. Бул мамлекеттик компанияларды иштетүүдө негизги максат катары мамлекеттин ошол информациялык саясаты кайсыл жакка кетиш керек, бизге канча телеканал, канча телерадио керек деген суроолорго өзүбүз жооп берип туруп, андан кийин эгерде ошол 5-каналбы, Ош ТВ же башка бир каналдарыбыз мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө мындай толук кандуу, то есть КТР, ЛТР толук кандуу жетиштүү, а буларды биз башка жол менен кылайлы десе, анда сиз айткандай башка сунуштарды беришибиз керек. Бүгүнкү күнү мен айтып кеттим, ошол мыйзам баягы парламенттик статусу бар деп тургандыктан биз бул боюнча эч кандай сунуш бере албадык. Эгерде мыйзамды колдоп берсеңиздер, анда биз булар сиздер ушул мыйзам кабыл алынгандан кийин жалпы телеканалдар боюнча сунуштарды бересиздер? Республика боюнча. Республика боюнча мисалы медиа холдинг пирамида бул жогорку кеңештин саясатын кылып атат, чагылдырып атат, ишмердүүлүгүн КТР, ЛТР бул коомдук телеканалдар. Андан тышкары баягы ФУГИнин карамагында турган бул 5-канал жана Ош ТВ каналы. Бул экөө боюнча биз Маданият министрлигине да, өкмөткө да жазганбыз. Эгерде мыйзамды колдоп берсеңиздер, биз мындай сунушту. Андан сырткары мен өкмөттүн өкүлүнө да кайрылып кетер элем. Мындан сырткары бизде областтык телерадио компаниялар бар. Райондук газета, облустук газета. Бунун баары бүгүнкү күнү канчалык деңгээлде бизге
кереги бар. Бүгүнкү күнү жаңы технологиялар, интернет, Facebook, социалдык тармактар. Болбосо ошол жаатка аракет кылайлы, аларды жөн эле кармап отурбастан. Ошого да бир көңүл бөлүп койсоңуздар. Рахмат.